Жалпы биздин катталуучуларга салам жолдойбуз. Бул Солото YouTube каналы. Буга чейин биз Эрлан аттуу мырзанын жардамга муктаж экендигин тастыктаган видео тартканбыз. Анда ал угуу мүмкүнчүлүгүнүн жана дагы бир бутунан басуу муктаждыгы бар экенин айтып келген. Бүгүнкү күндө дагы да болсо элдин жардамына муктаж, себеби өзүңүздөр көргөндөй сууктун үнүнө дал ушундай батирде башкала кылып жаткан учуру. Дагы да болсо Эрлан мырзанын жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болду, аны толук кандуу ушул видеодон чагылдырып беребиз. Ал эми шартка байланыштуу угуу мүмкүнчүлүгүнөн муктаждыгы болгон үчүн биз болушунча жазуу түрүндө маек алганга аракет жасайбыз. Мен камчыгыл Эрлан 1994-жылдын арында болосу Кочкор району Мантыш айылында туулуп өскөм. Учурда Бишкек шаарында Дордой конушунда квартирада турам. Тамдан кулап түшүп, жүрөөнүм тайып кетип, нервти кызып калгандан улам кулак укпай 2 күн баспай калган. Мунун себебин врачтар тамырдын кызып калган жүлүндөгү маселелерден улам келип чыккан дешип айтышкан. Буга чейинки жашоодогу маселелерден улам убагы менен жакшы тамактанбагы менен жакшы кийинбей жүрө берип, бутка суук тийип, мунун арты менен азыркыга чейин абал оорулашып, быйыл жаз алты менен ден соолук катуу ооруп, айлам кетип, эмне кылышты билбей, больницага кайра барып текшердик. Бүт жерлердин баарына тең барып көрүндүк. Ар кайсысы ар кандай диагнозду айтат. Биягы мондай болуп калды, биягы мондай болуп калды, Эрлан мону кыл, тигини кыл деп, бүт жерлердин баары тең акча көрөт. Дарыланбаган жерим алган жок. Акыры жүрүп отуруп абал жакшырды. Бүт жерлерден карыздап акча алып, ден соолук үчүн айласыз болгон нерселердин баарын тең кылып отуруп, акыры Кудайга шүгүр азыр бут кичинеден калыбына келе жатат, бирок мурункудай эмес. Адам жокчулук учурунда жүрүп, итжан болуп көнүп калат дегенбиз, ошентип жүрүп отуруп, болгон ооруларымды баары тең козгоп алып, эми кайра калыбыма келе албай, кыйынчылык үстүнөн кыйынчылыктардын баары тең өткөрүп отуруп, азыр кабалым мурункудан да начарлап калды. Мурунку тартылган кездеги алымдан да кыйыныраак болуп, адамдардан маселелер көбөйгөндө бир жолуну чыгуунун жолун дейбиз да. Мен дагы ден соолуктан олуттуу көйгөйлөр болгондо ар кимден карыздап алып, больницага кайра көрүнүп, болгон маселелердин баары тең чечүүнүн үстүндө издеп жүрүп, азыр маселенин көптүгүнөн улам көз тумандап эмне кылышты деле билбей калдык. Быйыл жай айы менен бүт больницалардын баары тең көрүнүп албаганы калган жок. Бүт дарылануунун артында жүрүп, мындай учурларда ата-эненин бардыгы дагы жоктугу да билинип калат экен. Себеби башыңга оор учур түшкөндө бир гана ата-эне күйүп, бир гана ата-эне чыркабаса калган учур абалды сураган дээрлик жакындары болгон жок. Катарынан 4 ай бою ооруп чыктым. Бүт 4 ай катарынан дарынын үстүнөн дары алып отуруп, аягы бөйрөктөр отказ берип кетейин деп араң эле калдык. Бирок ооруну берген дагы кайра айыктырганда жаткан бир экен. Врачтардын баары тең сол бутка суук тийгенде азыркыга чейин сол бут тырышпай. Ушул сол бутка суук тийген, эгер дарынын таасири бербесе кезип алышка туура келет дегенден болушунча чуркап жүрүп, акыры аман алып калганга аракет кылдык. Бирок суукта баары бир билинип калат экен буттун көйгөйү. Өзүмдүн ата-энем 7 айлык кезимде эле ажырашып кетишкен экен, атам багып чоңойткон.
Кийин атам каза болуп калгандан кийин жакшы турмуш издеп мен дагы Бишкекке келгем. Алгач ар жакка барасың, бери жакка барасың, эч бир жери жумушка калбайт. Ушинтип сүйрөлүп жүргөндө Ош базарга жумуштарым менен барып таягым сынып калып. Таяк алайын деп Ош базарга барсам, артымдан бирөө келип бир нерсе деп сүйлөйт, кулак укпайт деп айтып түшүндүрсөм, түшүндү окшойт. Бул жерде жакын жерлерде зал бар, келип машыга бер. Сага зал бекер деген. Ошондон баштап залда машыгып жүрүп, Кудайга шүгүр көптөгөн ийгиликтерди багындырдык, Азияларга чыктык, эл көрдүк, жер көрдүк. Мунун арты менен жумуштарга кирдим. Өзүм каалагандай иштеп атам. Бирок менин өзүмө каражатты иштеп тапканы менен дары-дармек керектүү нерселерди мен ашпай калды акыркы кездерде, такыр тескерисинче карыз болуп эле. Карыздардын улам эле көбөйгөн сайын көбөйүп. Азыр кыш мезгили болуп дагы карыздар дагы толуп калды. Учурда дарылануу деген нерсе бар. Толугу менен бүтө элек. Улам барып дарыларымды алып, кайра массажды алып, кайра керектүү нерселерди алып. Азыркы учурларда алыскы туугандар да, жакынкы туугандар деле партия деле катыш жок менде. Буга себеп адамда ден соолук жок болгон учурда эч кимге эч нерсе кереги жок болуп калган учурлар болот экен. Менде азыр ушул нерселер болуп атат. Ар бир менде төрөлүп, чоңоюп өскөнгө чейин ата-эненин муктаждыгыңды ата-эне камсыздайт. Эгер ата-эне жок болсо да өзүңдү өзүң муктаждоо үчүн болгон аракетиңди кылып чоңоесуң. Бирок ошентип келип чоңойгондон кийин ден соолук көйгөйү же үй жай көйгөйү деген маселе жаралып калганда мына ушул учур оор болуп калат экен. Ден соолугуң болсо да билинбей ары бери чыккап өзүң бүтүрүп алсаң болот. Болбосо мен кээде туруп катуу ооруган учурлардан мисалы айтайын, өткөндө бутумдан немеле болуп титиреп ооруп, тиги жүлүндөрүм катуу ооруп баштаганда скорый чакырыш керек болуп калып. Ал кезде да жанымда эч ким жок болуп калып. Айласыз жумуштагы чок иштегендерге чалсам алар, жазсам алар эмне болуп кетти, үйдөн дарыгын бер дейт. Аңгыча болбой кошсо туруп кеткен эже бар, ошону кызып айланышка чыгып калып. Даректе эч ким айтып түшүндүрө албай. Айлам кеткенде ошол кошуна эжемдин кызы келип чакырып берип аман калдык. Анткени кулак укпаган учур кыйын болот экен, же скорыйга чала албайсың, же керектүү жерге чала албайсың. Учурда 3000 квартирага төлөйм, ушул жерден жалгыз эле жашап атканмын. Өткөндө жогоруда айткандагыдай скорый чакыра албай кыйналып калган учурда айдага турган бир байке бар, ошол баласын жаныма кошуп берген. Сага көз баш болуп турсун, керектүү нерселериңде биз да жардамдашып турабыз деп баласын кошуп берген. Азыр учурда ошонун баласы менен ал студент. Учурда мен элге кайрылуум бар. Мендеги ооручулардын баары тең, Кудайга шүгүр, элдин арты менен чыгып келе жатабыз. Мындай учурларда элдин жардамын көрүп жүрүп кантип рахмат айтпайлы, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда кыйынчылык. Жакында боло турган дагы бир сыйра дарылануум бар. Ушул дарылануудан ийгиликтүү өтүп алсам, жакшы болмок, ошого жардам сурайын деп кайрылгам мен дагы. Анткени мен өзүмдүн иштеп тапкан каражатым, кылган иштеримдин баары тең бүт өзүмдөн ашпай жатат. Тамак аш, жатакана, квартира деген. Учурда чоң апам дагы тирүү, 90 жашта, төшөктө жатат.
Аны кем каршыларына алып берип турушум керек ай сайын. Акыркы күндөрү алып бере албай жатам, себеби өзүмдө ден соолук жакшы болбой. Тапкан каражатымдын баары тең бит эч нерсеси калбай, немеге кетет, дарыга кетет. Аласың кайра дарыга жумшайсың. Муктаждык барган сайын чоңоюп атат. Буга себеп мурун көп анчейин билине берчү эмес. Азыркы учур дарылардын баалары кымбаттап калды мурункуга салыштырмалуу. Бул учурдагы таасирин каты берип коет экен. Дарыны албай коеюн десең, ден соолук артка тарта берет. Алайын десең, каражат артка тартат. Билбеген менен убакыттан барган сайын чарчап бара жатам. Адамда маселе көбөйгөндө бир эле жолун ойлонуп калат экенбиз. Бул ел жайында аябай катуу ооруганда оюмдун баары тең бир эле тарапта болду. Эмне кылсам деген ойдон башка эч нерсе жашабай калган. Бирок маселени берген жараткан чыгышында жолун берет экен. Акырында жүрүп отуруп чыгып келе жатам. Бирок толук чыкканга өзүмдүн күчүм жетпей бара жатат.